Журналист Турсунбек Бейшенбеков 48 саатка камакка алынды. Чындык KG сайтынын редактору журналист Турсунбек Бейшенбеков 20 январда аскер прокуратурасына сурак бергени чакырылып, андан ары убактылуу 48 саатка камоочу жайга киргизилди. Бул тууралуу анын адвокаты Чынара Жакыпбекова билдирди. Турсунбек Бейшенбеков аскер прокуратурасына 16 январда 1,5 саат сурак берип чыккан. Анын сөзү боюнча бул журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу болуп жатат. Бейшенбеков 16 январдагы сурактан кийин сотко чейинки өндүрүш ишинин маалыматын ачыкка чыгарбоо тууралуу тилкатка кол коюп бергенин айтып, так кайсы иш боюнча жана кимдин арызынын негизинде суралганын ачык айткан эмес. Айрым маалымат каражаттары Бейшенбеков ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун иши боюнча суралып жатканын жазып чыгышкан. 15 январда Азия News гезитинин башкы редактору Асланбек Сартбаев да аскер прокуратурасында күбө катары 5 саат сурак берип чыккан. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, тергөөнүн купуялуулугун ачыкка чыгарбоо боюнча тилкатка кол коюп бергенин билдирип, кайсы иш боюнча суралганын ачык айткан эмес. Бирок сурак Азия News гезитине чыккан материалга байланыштуу экенин билдирген. Иран ядролук келишимди сактап жатканын билдирди. Иран айрым милдеттемелерин аткаруудан баш тартканы менен 2015-жылкы эл аралык ядролук келишимди сактап жатат. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Аббас Мусави билдирди. 20 январда Тегеранда өткөн басма сөз жыйынында Мусави Иран келишимди бузуп жатат деген европалык өлкөлөрдүн айыптоолорун негизсиз деди. Жакында Ислам Жумурияты макулдашуудагы шарттарды аткарууга өзүн милдеттүү эмес деп эсептерин билдирген. Тегеран жана 6 мамлекет кол койгон келишимден АКШ 2018-жылы чыгып кетип, Иранга каршы санкциялардын көбүн калыбына келтирген. Тегеран болсо өзүнө алган милдеттемелерди улам чектөөгө киришти. Өткөн аптада документке кол койгон Германия, Британия жана Франция келишимдин алкагындагы талаштарды чечүү механизмин расмий ишке киргизишкен. Мындай чара Бириккен Улуттар уюмунун Тегеранга каршы санкцияларды салууга алып келиши ыктымал деп белгилеген европалык өлкөлөр ошол эле маалда Вашингтондун Иранга максималдуу кысым көргөзүү саясатына кошулбаганын билдиришти. Мусави Ирандын мындан аркы кадамдары калган тараптардын аракеттерине, шарттардын өлкө кызыкчылыктарына жооп беришине байланыштуу болоорун белгиледи. Келишим боюнча Тегеран ядролук программасын чектөөгө макул болгон. Бул үчүн эл аралык санкциялар жеңилдетилмек. Макулдашуудан чыгып жатып, президент Дональд Трамп документке Ирандын баллистикалык ракета программасы кирбей калганын жана өлкөнүн региондогу согушкер топторду колдоп жатканын жөө келтирген. Тегеран айыптоолорду четке кагууда. Жалал-Абадда жол эрежесин бузган судья инспекторго каршы сотко кайрылды. Жалал-Абад шаардык сотунун судьясы Элмира Сулайманова жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн кенже тескөөчүсү тарабынан өзүнө карата түзүлгөн протоколду жокко чыгарууну суранып, Жалал-Абад шаардык сотуна кайрылды. Облустук соттун басма сөз кызматы Азаттыкка берген маалыматында Сулайманованын сотко кайрылуусу анын жарандык укугу деп билдирди. Жалал-Абад областык жол кыймыл коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн маалыматына караганда, 30 декабрдын түнүндө мас абалында бара жатып жол кырсыгына кабылган Элмира Сулайманованын үстүнөн тартип бузуу кодексинин транспорт каражаттарын документи жок айдоо, жол кыймылынын башка эрежелерин бузуу жана мас абалындагы айдоочунун транспорт каражатын башкарышты беренелери боюнча протокол түзүлгөн. 29 декабрдан 30 декабрга караган түнү жергиликтүү телеканал менен бирге атайын рейд уюштурулган. Анда Toyota үлгүсүндөгү автоунаа Nexia унаасын сүзүп алган. Текшерүү учурунда Toyota машинасынын айдоочусу Элмира Сулайманованын жанында документтери жок мас абалда айдап баратканы аныкталган. Натыйжада Сулайманованын машинеси токтоочу жайга киргизилип, айып салынган деп айтылат маалыматта. Интернетте тараган видео материалда Nexia машинасын сүзүп окуя болгон жерден качып кеткен Toyota автоунаасынын айдоочусун жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери артынан кууп кармашкан. Шаардык сот Сулайманованын арызын бүгүн түштөн кийин карап баштады. Сапар Исаков сотко катышуудан баш тартты. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков соттордун өз алдынчалыгына ишенбегендиктен мындан аркы сот жараяндарына катышпай турганын билдирди. Ал бул тууралуу Бишкек шаардык сотунда мурунку сот чечимине каршы жараянда айтты. Исаков ал үчүн сотко адвокаттарынын катышуусу жетиштүү болоорун белгилеп, бирок адилеттик үчүн күрөштү токтотпой турганын билдирди. Бишкек шаардык соту 20 январда баш калаанын жылуулук электр борборун оңдоп түзүүдөгү коррупция боюнча
айыпталгандардын апелляциялык арызын кароону баштады. Сотко Ирина Воронцова төрагалык кылууда. 6 декабрда Бишкектин Свердлов райондук соту бул иш боюнча айыпталуучулар мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду жана Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевди 15 жылга кескен сот чечими менен электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Абазов 11 жыл 3 айга, мурдагы өкмөт башчы Жантөре Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Йеменде аба соккусунан 70 аскер курман болду. Ишембиде Хусит тобунун ракетасы деген соккудан өкмөттүк 70 аскер мерт болду. Сокку Мариб провинциясындагы аскердик лагерге урулган. Ракета намаз маалында мечитке түшкөн. Курман болгондордун саны 70тен да көп болушу мүмкүн экени кабарланды. Эл аралык коомчулук тааныган Йемендин президенти Абд Раббу Мансур Хаде бул соккуну куркуктук жана террордук деп атап, сокку урган хусит шииттердин радикал тобунун аркасында Иран турганын белгиледи. 2015 жылдын март айында Сауд Арабиясы жана башка суннит араб мамлекеттери аскерди өнөктүк баштагандан бери Йемендеги уруш 10 миңге жакын адамдын өмүрүн кыйды. Алардын жарымынан көбү жай тургундар, көпчүлүк аба соккуларынан каза табышкан. Бириккен Улуттар уюму Йемендеги гуманитардык кырдаалды эң олуттуу кризис деп эсептейт. Жаңжалдан улам 22 миллиондой киши гуманитардык жардамга муктаж. Мурдагы милиция кызматкери жарандан $30 миң алган учурда кармалды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматы Ош областында мурдагы милиция кызматкерин жарандан $30 акча алган учурда кармады. Бул тууралуу аталган мекемеден маалымдашты. Маалыматка ылайык, Финполго жаран арыз менен кайрылып, анда ИИМдин Оштогу башкармалыгынын кызматкеримин деген адам андан $1000 өлчөмүндөгү акча талап кылып жатканын жазган. Акчаны бербесе, ага кылмыш ишин козготуп жоопкерчиликке тарттыра турганын билдиргенин белгилеген. Фин полициянын кызматкерлери бул фактыны аныктоо үчүн алдын ала $1000 камдашкан. Бирок өзүн ИИМдин өкүлүмүн деп тааныштырган адам акчаны колго албай турганын айтып, аны банктык эсебине которууну буйруган. 16 январда арыздануучу ал сумманы банк аркылуу которгон. СБ аттуу жаран Ош шаарындагы соода борборлорунун биринде жайгашкан банктан 69.750 сомду алып кетип бара жаткан жеринен кармалды. Териштирүү иштеринде аны эч жерде иштебегендиги аныкталды. Ал ИИМдин мурдагы кызматкери экендиги белгилүү болду. Ал Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылат маалыматта. Ошто уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү казак камакка алынды. Казак каймана аты менен белгилүү уюшкан кылмыштуу топтун Умар Маратов аттуу мүчөсү Ош шаардык сотунун чечими менен 1 айга камакка алынды. Бул тууралуу кала милициясынан билдиришти. Шектүүнүн баш коргоо чарасы кечээ 19 январда каралган. Эске салсак, 17 январда Умар Маратов милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Ош шаарынын Исанов көчөсүндөгү Народный дүкөнүнүн түн ортосунда карактаган деп шектелип, ыкчам алынган далилдердин негизинде колго түшүрүлгөн. Буга чейин казак бир нече кылмыштарга, анын ичинде өспүрүм кызды зордуктоого шектелип, иши сотто каралып, үй камагына чыгарылган. Кийинчерээк анын ишин караган Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманова ишиндеги башка дагы алешемдиктеринен улам президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан кызматтан алынган. Алтыбаева: балдар аялдар кордоло берсе өлүм жазасын киргизүү зарыл. КСДП фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева соңку учурда өлкөдө жаш балдарга жана аялдарга болгон зомбулук күчөп жаткандыгын айтты. Кызын зордуктаган аталарга жана жубайын өлтүргөндөргө өлүм жазасын киргизүү керек. Бирок бул кадамга сот системасын реформалоонун аягына чыгарган соң барсак туура болот. Мындай пикирин Айнура Алтыбаева Спутник Кыргызстан радиосунун таңкы эфиринде маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын мыйзамдарында өлүм жазасы жок жана бул боюнча өлкөнүн бир канча эл аралык милдеттемелери бар. Январ айында 2 жуманын ичинде күйөөлөрүнүн таягынан 2 келин көз жумду. Бир адамдын өзүнүн кызын 1 жыл бою зордуктап жүргөндүгү маалымдалды. Мындан тышкары криминалдык хроникаларга көз жүгүртсөк, өз атасы, өгөй атасы жана туугандары тарабынан жаш балдарга кордук көрсөткөн фактылары көп. Парламенттин акыркы жыйында жаш балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөргө жазаны күчөтүүнү, керек болсо өлүм жазасын киргизүүнү сунуштадым. Бирок өлүм жазасын киргизүүдөн мурун учурда ишке ашып жаткан сот жана укук коргоо органдарынын реформасын аягына чыгарышыбыз керек. Андан кийин бул маселени талкууласак болот, деди Алтыбаева. Эл өкүлү өлкөдө сот системасы менен бирдикте укук коргоо органдарында да олуттуу реформалар жасалып, аягына чыккан соң жазаларды катаалдаштыруу маселеси талкууга коюлушу керек деген кошумчалады.
АКШнын пилотсуз учкан жаңы аппараты сыноо учурунда талкаланып калды. Аппарат АКШнын коргонуу министрлигинин артыкчылыктуу изилдөө долбоорлору боюнча башкармалыгынын буйругу менен жасалган. АКШнын Х-61А үлгүсүндөгү турбо реактивдүү кыймылдаткычы менен учкучу жок учуучу аппараты конуп жатып жарылып кетти. Бул тууралуу чет элдик компания жарыялады. Аппарат АКШнын коргонуу министрлигинин артыкчылыктуу изилдөө долбоорлору боюнча башкармалыгынын буйругу менен жасалып берилген. Ал учактан кое берилип, тапшырманы аткарып бүткөндөн кийин кайра эле учакка кайрылып келиши керек болчу. Аппарат уча баштаган учурдагы видеону жарыялады. Анда канаттары кыймылдаткыч ойдогудай иштеп, өз алдынча ийгиликтүү уча баштаган. Бирок 1,5 сааттан кийин аны жоготуп алышкан. Маалыматка караганда, аппарат жерге конордо парашют ачылышы керек эле, бирок андай болгон эмес. Тилекке каршы негизги парашют ачылбай калып, аппарат конуу учурунда талкаланды деп жазылат макалада. Компаниянын мындай үлгүдөгү дагы бир нече аппараты бар экени айтылды. Пермде ысык суу түтүгү жарылганда 5 киши өлдү. Орусиянын Перм шаарындагы мейманканасында ысык суу түтүгү жарылганда 5 киши каза тапты. Бул тууралуу өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Интерфакс өлгөндөрдүн арасында жашы жетелек бир бала бар экенин жазып жатат. Бардык жабыркагандар ооруканаларга жеткирилди. Алардын абалы оор деп бааланууда. Кырсык дүйшөмбү күнү эртең менен ылдыйкы кабатында чакан менчик мейманкана орун алган турак жайда болгон. Күбөлөр ысык суу кошуна көчөлөргө чейин жеткенин айтып беришти. Үйдүн тургундары көчүрүлгөн жок, бирок электр жарыгы өчүрүлдү. Адамдардын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду.